Саламатсыңарбы? Мен Рысбекова Эркайым Чаткала районунда Толуу агроэко системасындагы азыктандыруу долбоору боюнча айылдык уюштуруучу болуп иштейм. Мен бул долбоор аркылуу жөнөкөй күнөстүү теплица куруп, толук аймактарда жашылчаларды өстүрүп, тамак ашка пайдаланып жатабыз. Чаткал району суук келгендиктен эрте бышуучу жашылчаларды бышырып тамак ашка пайдалануу үчүн шарттарыбыз түзүлдү. Азыркы күндө күнөсканада жашылчалардын түрлөрүн өстүрүп тамактанууда жетиштүү болуп калды деп ойлойм. Өзүмдүн алган билимим боюнча аялдардан топторду түзүп, алган билимди аларга жайылттым. 6 үй бүлө жөнөкөй күнөскана куруп, алар да элге жайылып жатат. Бүгүнкү күндө райондо чака күнөскалар көбөйүп жатат. Элге туура тамактануу түркүндөштүрүү боюнча дагы окуулар керек деп ойлойм. Маалыматтар жетишсиз. Өздөрү өндүрүп алса, таза продукция жегенди үйрөнүшөт. Мен айткым келет, сапаттуу үрөндөрдү чыгаруу үчүн мамлекет тарабынан колго алынса, жеке ишкерлерди колдосо, үрөндөр өзүбүздөн чыкса, бүгүнкү күнгө чейин картошканын, буудайдын, жашылчалардын үрөндөрү бүт чет мамлекеттен алынып келинет. Ошол бизди ишкерлер кылса, бизге жетиштүү болот деген сунушумду айтат элем.